жанагы эми biraz sözүбүздү ушундай бир улуу инсандар өткөн учурда кичине бир насихат угуп калсак жакшы болот. Ошого biraz кап этпейсиздер, biraz sözүбүз созулуп калышы мүмкүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын азыркы хадисинин тегерегинде бир окуяны айтып берейин. Бул дагы пайгамбар алейхисаламдын убагындагы окуялардан. Жанагы хадисте эмне дедик? Сөзүбүздүн башында узкуру махасина маутакум. Силер бир өлө турган болсо, өлүктөрүңөрдүн жакшы жерин айткыла, жаман жагын айтпагыла дейт. Биздин кыргызыбыздын салтында ушундай бир чоң бир, ушундай бир алтынга алмашкыз, ушундай бир жакшы салт бар. Ар бир жерде бир инсан өтө турган болсо, бала чакаларынан бирөө турат дагы, дуа кылгандан кийин эмне дейт? Жамаат, атам кандай адам эле дейт. Атабыз кандай адам эле дейт. Жамааттын бардыгы, атаң жакшы адам эле дейт. Жакшылардын катарына кошуп дуа кылат. Мунун мааниси, мунун маңызы каяктан чыкты? Бул кыргызыбыздын салты асмандан түштүбү же жеригиби ушул сөздү айтып атабызбы? Жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир күнү пайгамбар алейхисаламдын жанында бир сахаба кайтыш болду. Ал сахаба кайтыш болгон учурда бүт жамаат ошол сахабанын аркасынан жаман сөз сүйлөй баштады. Бул элдин акысын жейт эле же намазына бекем эмес эле, ушундай бир жаман адам эле деп баштады. Пайгамбар алейхисалам айтты, "Факат ваджабат" деп койду. Важип болду деди. Дагы бир сахаба канча бир убакыт өткөндөн кийин дагы башка сахаба өттү. Анын аркасынан бүт сахабалар жакшы сөздү айта баштады. Баланчы өткөн сахаба өтө жакшы адам эле, ибадатка бекем эле деди. Ошол мезгилде эмне деди? Дагы пайгамбар алейхисалам айтты, "Факат ваджабат", чындыгында важип болду деди. Анан бир нече күн өткөндөн кийин сахабалар бул ишти түшүнбөстөн пайгамбар алейхисаламдын алдына келишти дагы, "Не Аллахтын элчиси, алдыңкы инсанга дагы важип болду дедиңиз, кийинки инсанга да важип болду дедиңиз. Мунун мааниси каякта жатат?" деди. Ошол мезгилде пайгамбар алейхисалам айтты, "Алдын бир сахаба өттү, ал сахабанын аркасынан силер жаман сөз айттыңар. Ал жаман адам эле дедиңер. Силердин күбөлүгүңөрдүн фериште силердин күбөлүгүңөргө амин деди. Ошонун эсебинен ага тозок важип болду" деди. Андан кийин бир сахаба өттү деди. Анын аркасынан жакшы сөз сүйлөдүңөр. Андан кийин силердин күбөлүгүңөрдүн эсебинен ага бейиш важип болду деди. Пайгамбар алейхисаламдын хадиси биздин кыргызыбыздын салты, аталарыбыздын салтынын маани маңызы ушул жакта экен. Аталарыбыздын салты ушундай бир динге бекем, ушундай бир пайгамбар алейхисаламдын хадисинен, Кур'ан аяттан, ата салттуу динден келип аткан пайгамбар санжырасы, пайгамбар алейхисаламга келип аткан салттуу дин бул. Бул аталарыбыз бир салтты кыла турган болсо, бир салтты аткара турган болсо, асмандан алып сүйлөгөн эмес. Билесиздер, ар бир жерде илгертен мына ушул Кожекел тараптарда, мына ушул Көкбел, Кичалай тараптарда азыр дагы көп барганда көрөбүз. Көрүп алып көзүбүз кубанат ошол нерседенчи. Кайсы нерсе? Тахлил таш деген нерсе бар эле. Өлгөн инсанга 70 000 тахлил таштатып туруп, андан кийин алып келип кабырдын бир чекесине себип койчу эле. Мунун максаты ушул аталарыбыздын ушул салтынын максаты каяктан чыккан? Бул салттын максаты ушул жактан чыккан. Пайгамбар алейхисаламдын бир хадиси бар. Кайсы бир инсан өлө турган болсо, анын аркасындагы урпактары айтор, калган тирүү мусулмандардан бирөө жарым 70 000 тахлилди, 70 000 жолу ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах калимасын айтып туруп, өлгөн инсанга багыштай турган болсо, ал тозок важип болсо да бейишке кирет dedi. Тозокко кирүүчүлөрдүн катарында болсо да бейишке кирет dedi. Ушул хадистин мазмунунда, ушул хадистин маанисинде шарх кылган алым уламалар айтат. Авлияуллохтордон, алымдардан бирөөсү дейт, ушул хадис жөнүндө ойлонуп калат экен. Бул хадис заиф хадиспи, же сахих хадиспи деп ойлонуп калат экен. Анан ошол хадисти бир тактап көрүшүм керек деп жүргөн учурда, ошол айылда дейт, бир кичинекей жаш бала бар эле дейт. Ал өткөн инсандарга бирөө өлө турган болсо бул бейиши, бирөө өлө турган болсо бул тозоку деп ажыратып коет. Анан кийин баягы алымда эки сынап көрө турган эки нерсе бар эле дейт. Бирөөсү жанагы хадистин туура эместиги, экинчиси жанагы жаш бала чындап эле караматы бар олуябы, же жөн эле зеригип сүйлөп койтабы. Ошол нерсени айткысы келди. Ошол нерсени сынап көргүсү келди. Анан бир күнү жанагы жаш баланын атасы кайтыш болуп калды. Баягы алым жаш баланын үйүнө келсе, жаш бала ыйлап отурат. Уулум не болду десе, атам тозок болуп калды, атам тозок болуп калды ыйлап атты деди. Анан кийин жанагы алымдын оюна ошол хадис келет дагы, кайсы бир инсан тозоку боло турган болсо дагы, аркасынан 70 000 ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах калимасын соо багышталса, ал бейишке сөзсүз кирет деген хадис эске келип туруп, өзүнүн тартып жүргөн 70 000 ошол ла илаха иллаллах калимасыны билдирбестен, жанагы жаш балага билдирбестен
жанагы баланын атасына багыштап койду. Анан жанагы баланын жүзүнө бир аз жылбаюу жүгүрдү дагы. Анан айтты, эмне болду десе, ал айтты, атам азыр бейиши болду dedi. Atam hazır, beyişi oldu dedi. Bu ilgerki atalarımızın, aksakallarımızın aytıp atkanı, aksakallarımızın kılıp atkan salt sanası Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerine uşunçalık dengelde cavuşat, uşunçalık dengelde emine beken bulut. Peygamber Aleyhisselam hadislerinde aytat, aleykum bil atik ve iyyakum vel muhtasat. Ey insanlar, eğer adaşmayım desenger, eğer tuğra yolda жүрөм desenger, eskilerdi bekem karmagıla, жаңылардан сактангыла deydi. Eskilerdi bekem karmagıla, жаңылардан сактагыла deydi. Бұл айылда өзіңіздер білесіздер, Молда Ергеш дамла деген өткен, Молда Зулбукар деген дамла өткен, Молда Абдурахман деген дамлаларыбыз өткен. Ал дамлалардың жолынан бекем жүрөлү, ошондо Пайгамбар Алейхисаламдын жолуна жүргөн болобуз. Эгер ошол дамлаларыбыздын, ошол эски дамлаларыбыздын жолунан кыпындай тая турган болсок, кыпындай ошол дамлаларыбыздын жолуна карама каршы жүрө турган болсок, анда Пайгамбар Алейхисаламдын жолунан тайып калабыз. Себеби алардын жолу, алардын жашоосу бизден караганда Пайгамбар Алейхисаламга канча убакыт, канча жакын. Ошон үчүн жанагы хадисти кайра кайталайм. Алейкум бил атик ва iyyakum вал muhtasat. Eskilерди бекем кармагыла, жаңылардан сактангыла. Fatvanın da, alımdın da, meselenin de, bardıq nерсенин жаңысынан сактан. Карманам десең, alımdın da, fatvanın da, meselenin de eskisini bekem karman, eski alımdı bekem karman dedi. Bu Peygamber Aleyhisselam'dın siz menen bizdin tuğra yol tavuşumuz için aytıp ketken en bir çoğdan bir çoğ nasihatı. Uşul nasihatımız kulağımızga altın sırga olsun. Sözümüzü uzatmaylı. Allah Teala uşul yerge kelgen cemaattın bas kelgen kazanlarına hasanat verip kalgan uşul ayıştavızdın kalgan baldarına sabır jamil versin. Uşul kabırdağı ayıştavızdın hazır kelgen mezgildeki munkar jana nakir degen periştelerden surak savallarını jеңил kılgan bolsun. Bizdin cemaattın atынан, özümüzdün talabalarının atından bir katmı var le. Uşul katmızdağın inşallah uşul jerde oturup bağıştap koysak. Damla sözler var mı? Yani 4 katmı var eken inşallah şunu başlatayım. 4 katmı var.